5-нчи канал түз эфирде Акчанбек программасын жумушун алга карай, эфирдин сапарын алга карай улайбыз. Студиябыздын мейманы Атлант боюнча адис Атай Асанбек Асан уулу. Ассаламу алейкум, кутман кечиңиз менен. Кош келиптирсиз. Атай мырза, негизи баягы элибизде акыркы калп айтпасам 3-4 жылдын аралыгы болуп калды. Ушул Атлант омурткасын түздөө менен көптөгөн оорулардын себебин ошол менен бирге ал ооруларды унутууга болот деген бир түшүнүк пайда болду да. Атлант жөнүндө өзүңүз жасап аткан жумушуңуз боюнча кыскача маалымат берсеңиз. Бул Атлант деген акыркы мезгилдерде аябай көп угуп калдык. Менден башка да иштеп аткан адамдар бар. Анан Атлант бул биринчи омуртканын аты, мындайча айтканда медицинский аты да. Кыргыздар буну ооз омуртка деп билебиз. Биз баягы малга жакын болуп, бардыгыбыз көбүбүз айылдан келип билебиз да, мал сойгондо. Именно ошол Атланттан союлат да, ошондо баш ал жерде кемирчек болбойт, ошон үчүн баш өзү эле чыгып калат. Ооз омурткадан. Ооз омурткадан да. Аны эл бар эле билет, түшүнөт. Ушул Атлант омурткасын түздөө менен кайсы оорулардан арылууга мындай өзүңүздүн практикаңызда көрүп жүрөсүз? Биринчи эле бул тез эффект боло турган оорулардан бул баш оору. Мигрен деп коет, кыргызча шакый оорусу деп коет да. Шакый оорусу өтүшүп кеткенден кийин кээ бир лечениялар такыр жардам болбой калат да. Анан Атлант бул 70% ошол шакый оорусунун причинасы болуп калат. Ошол причинага туура келсе, биз Атлантты түздөп кое турган болсок, ал оорусу тез эле кээ бир адамдардыкы ошол процедурадан кийин чыккан эле сразу эле жакшы болуп кетишет. Кээ бир адамдар бар, алардыкы акырын организм өзү восстановить этип алат да. Дагы кайсы ооруларды мындай көйгөй жашоодо көп кездешкен? Эми баш оору деп айтабыз, бирок баш оорунун себептери көп да. Ошол мисалы давление, артериальное давление деп коебуз, давление көтөрүлүп кетсе же давлениебиз аябай түшүп кетсе да баш ооруйт. Внутричерепное давление деп коебуз, ошондо дагы баш ооруйт да. Анан кийин остеохондроздан, шейный остеохондроз деп коет. Кан жакшы жетпей, кислороддун голодание болгондо ошондо дагы баш ооруйт. Ошол оорулардан айыкса болот. Бул ушул оорулардын основной себеби болуп, бул Атлант эсептелет. Себеп дегенде кан тамырдын бардыгы ушул Атлант аркылуу башыбызга өтөт. Омуртка оорулар жөнүндө кеп кыла турган болсок? Омуртка оорулар эми себеби, бул эми омуртка оорулар биринчи сразу эле мисалы грыжа деген оору бизде азыр Кыргызстанда аябай көп болуп, көп адамдар ушул менен кыйналып жүрүшөт да. Бирок грыжа сразу эле болуп калбайт. Биринчи омурткада если мындайча айтканда сколиоз болот. Сколиоздо эмне үчүн сколиоз болуп калат? Себеп дегенде баягы биздин деген мындан көрсөтөлүн омурткадан. Мисалы адамдардын омурткасы вертикальный болот. Жаныбарлар, башка омурткалуу жаныбарлардыкы алардыкы горизонтальный болот көбүнчө. Булардыкы мындайча айтканда омурткалар бири-бири менен горизонтально байланышат да. Адамдардыкы биз уникалдуу ушундай жерибиз бар. Бул биздики вертикальный, биринин үстүнө бири турат омурткабыз. Анан бул поясничный омуртка деп коебуз. Бул поясницанын омурткасы бир аз жоонураак болот. Себеп дегенде нагрузка бул жакка көбүрөөк болот. Өйдө кетип баратып эле баягы дисктерибиздин позвоночныйыбыз кичинерип моюнга барганда уже кичинекей болуп калат. Себеп дегенде моюн омурткада нагрузка жок, только бул баштын нагрузкасы да. Кээ бир оорулардын баардыгы ушул биринчи омуртка жылып калгандыктан сколиоз болуп калат. Сколиоз болгондо уже равновесие мындай тең салмактуулук омурткада бузулат да. Тең салмактуулук бузулганда, тең салмактуулук бузулса, бул кайсы ооруна алып келет? Бул остеохондроз оорусуна алып келет. Остеохондроз деген оору бул баягы позвоночный омуртка аралык диск деп коебуз, фиброзный кальций деп айтылат. Же болбосо кыргызча айтканда кемирчек. Кемирчектен баягы равновесие бузулуп, ошондон остеохондроз пайда болот. Мындайча айтканда, ошол кемирчектин структурасы бузулганын остеохондроз деп коет да. Ошон үчүн остеохондроз бузулгандан кийин ал болсо протрузия оорусуна алып келет. Протрузия деген уже ошол дисктер уже шишип баштайт. Ал шишип жарылып, ичиндеги пульпозный ядросу бар, ошол чыгып калса, аны грыжа деп коет да. Ошонун лечениясы деле ушундай болот. Биз бул грыжаны лечитиш үчүн биз биринчи сколиозду жокотушубуз керек да. Биринин үстүнө бири омуртка туруп атпай, ошол туура туруп калыш керек. Тура турганда бул жерде баягы нагрузка азаят дагы, ошондо бул жерде восстановление жүрөт. Муну организм өзү восстановить этет. Если биз бул сколиозду жакшы кылбай эле грыжа менен күрөшө бере турган болсок, ал временный болуп калат да.
Ошон үчүн биз биринчи причина себебин менен иштешибиз керек. Себебин табыш керек экен да. Себебин биринчи табышыбыз керек. Анан ошол себебине жараша лечение болуш керек да. Жакшы, урматтуу эле көрүүчүм, эгерде сизде омуртка ооруларын же болбосо себепсиз баш оорусу менен ушундай жабыркап жүргөн болсоңуз, Атай мырзага түз байланышка чыгып сурообузду жооп алсаңыз болот. 59-20-70 шаарыбыздын коду 312 жана 0995-23-23-81 WhatsApp номуруна SMS билдирүү узатсаңыз сөзсүз түрдө жооп алып бергенге аракет жасайбыз. Атай мырза айтып атпайсызбы? Ушул биринчи себебин табыш керек депчи. Бул статистикалык маалыматтар боюнча көз жүгүртө турган болсок, Кыргызстанда азыр оору дагы аябай жашарып, грыжа оорусу дагы мурда бир 50ден ашкан кишилер чанда гана мен ушул омуртка оорусу менен грыжа оорусу менен жабыркап калып турмун деп сүйлөшсө, азыр ушул жаш жетинчектердин арасында да ушул нерсе кездешип атат да. Болушу мүмкүнбү? Ушул нерсени мындай болдуртпай койгонго болобу? Болдуртпай койгонго болот. Анда биз башынан эле төрөлгөндө уже мамилени туура кылып башташыбыз керек да. Мен айтып атпаймынбы, бул биринчи моюн омуртка, кантип мындай кыргызча мындай доступта түшүндүрүп берсем, бул мындай поезддин локомотиви да. Поезддин локомотиви кайсы жакка жүрүп, кайсы жакка бурулса, калган артындагы вагондор деп коебузбу, ошолордун баардыгы ошого карап кетет да. Бул деле ошондой омуртка делечи. Биринчи омурткабыз кайсы жакка жылып кала турган болсо, кийинки омурткаларыбыз ошол жакка карап жылган аргасыз болот да. Ошон үчүн ушундай оорулар көп пайда болуп атат. Илгери деген биздин төрөлгөндө эле мындай башкача мамиле кылышчу. Балага, балага туруп төрөчкөн. Себеби турганда баягы балабыздын өзүнүн салмагы менен эле ылдый түшөт да. Азыр болсо бизде горизонталдый жаткызып алып төрөйбүз, төрөтөт. Ошондо баягы бала өзү чыкпайт да. Аны баягы ушундай баягы техникаларды колдонуп тартып чыгарганга туура келет да. Ошол убакта жылып калышы мүмкүн моюн омуртка. Себеп дегени ал убакта бул өзүнүн омуртканын бул биринчи омуртка башка омурткалардын айырмасы бар да. Мисалы башка омурткалар бири-бири менен позвоночный диск деп коет, же болбосо азыр айтып өттүм, кемирчек деп коет. Ошол кемирчектер менен байланышса, биринчи омурткада кемирчек жок. Бул ошол үчүн бул кемирчек жок болгон деген буну бир нерсе кармап туруш керек да, болбосо бул чыгып кетмек, башы үзүлүп калмак да. Буну болсоң бул жерде затылочный короткий кыска булчум деп коебуз. Ошолор кармап турат. Бул атланттын өзүнүн булчуму. Төрөлүп атканда ошол булчум болсоң баягы 3 күнгө чейин иштебеген абалда болот экен да. Ошондуктан көбүнчө баягы төрөлгөн убакта жылып калышы мүмкүн экен. Эл арасында ушундай да бир түшүнүк бар. Грыжа менен муун оорулары менен омуртка оорулары менен жабыркаган инсандар ушул оорунун айыктырыш үчүн көптөгөн себептерди издеп анан аягында мен жакшы болбойт экем, грыжаны айыктыруу мүмкүн эмес экен деген бир жыйынтык чыгарып калган учурлар да болот да. Эми биздин официальный медицинабызда көбүнчө бул неизлечимый оору деп коет да. Мындай только операция жолу менен гана иштетсе болот деп айтат. Бирок Востокто, Кытай жактарда анда лечимый оору дейт. Муну мындай зарядканын жардамы менен, туура тамактануунун режиминин жардамы менен жок кылып койсо болот деп айтылат. Бирок бул мен башыман өтүп, практикамдан көп эле өттү. Муну если туура мамиле кылсак, буну жакшы кылса болот. Мисалы үчүн атлант омурткасын түзөө менен жакшы кылабызбы же кандайдыр көнүгүүлөр менен жакшы кылып койсо болобу? Биринчи себеби атлант болуп атат да. Ошон үчүн атлантты биринчи түздөйбүз. Бирок атлантты түздөдүк, бирок грыжа бул поясницада. Бирок биз буну түздөгөн кантип жетебиз ал? Бул башында болот отпой? Буну түздөп койгон менен бирок бул жакта калды да проблема. Бул менен биз комплексно иштешибиз керек болот да. Буну түздөгөндө бул жерде нагрузка азаят, 30% азаят. Азайганда бул чыгып турган бир аз кичинерет. Анан ошондон кийин биз иштешибиз керек. Буну эмне кылып иштешибиз керек? Биз дары жеп же обезболивать этип анын кереги жок. Биз только туура тамактанышыбыз керек. Анан кийин режим кармашыбыз керек, оор көтөрбөй. Анан кийин зарядканы физзарядканы да кылып атканда туура кылыш керек. Ар бир адамдын мисалы оору бир эле, бирок ар бир адамдын мисалы ар кандай
мындай жизнь образ деп коебузбу, ошондой менен ооруйт да. Ошол убакта биз туура мамиле кылып, туура кеңештерди берип, наблюдение кылып, омуртканы восстановить этсе болот. Омуртканы восстановить эткениш үчүн 1 жыл, 1,5 жыл, даже 2 жыл убакыт кетип калган учурлар болот да. Бул баягы кыска түшүнүк менен карап, атлант омурткасын түздөттүм. Менде баары укмуш болот, ден соолугум өзүнүн калыбына келет деген түшүнүк анда бир аз тайкыраак болуп калат экен да. Бирок болот, акырындан болот да. Мисалы биз ооруп келгенден кийин анан лечение алдым дегенде биз баягы мээбизге кирип калганда укол сайып же дарысын сүйкөп койсоң эле сразу жакшы болуп кеттим дегендейчи. Андай болушу мүмкүн эмес да. Бул деген акырындан боло турган нерсе, айтып атпаймынбы, ошон үчүн 1 жыл же 1,5 жыл кейбиркилеринде баягы эмесинен жашынан дагы зависит этип калат. Кейбир адамдардын баягы өзүнүн ден соолугу слабый болот. Алардын ошондой 2 жылга чейин убакыт кетет да. Аны ускорить этиш үчүн, аны тез эффект бериш үчүн анда биз комплексно под наблюдением биз иштешибиз керек болот. Жакшы, көрөрмандардан келип түшкөн билдирүүлөр бар. Урматтуу эле көрүүчүм, түз байланышка чыгуу үчүн 592070 шаарыбыздын коду 312 жана WhatsAppка 0995 23 23 81 WhatsApp номуруна сурооңузду узатсаңыз болот. Келип түшкөн суроо бар. Саламатсыздарбы? Остеохондрозду канча убакытта аяктырса болот? Сиз айткандай, эгер ошол баскычтардын баарын басып өтө турган болсо, биротоло унутууга болобу ушул оорууну дейт. Акыркы санары 404 менен аяктаган абонент. Бизде бир аябай жакшы сөз бар. Эң жакшы доктор бул өзүбүздүн ден соолугубуз дейт да. Биз если туура мамиле кылып, туура жүрүп, туура тамактанып, ушул режимди калтырбай кыла турган болсок, толугу менен бизге мүмкүнчүлүк бар. Ал бул мындай жаштан деле көп зависит этпейт. Даже 70ке чыкканда дагы туура мамиле менен биз восстанавливать этсек болот. Саламатсыздарбы? Балам кандайсың? Менин жашым 65-те. Шакыйымда грыжам бар. Мүмкүн болсо адресиңди берип коесуңбу? Кантип барып көрүнсөм болот? Барбаган жерим калган жок. Бир үмүт кылып көрөйүн деп атам дейт. Акыркы сандары 579 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Эми бизде баягы ооруну башталып атканда эле диштетпей жүрө береткенбиз да, биз тоготпой жүрө беребиз. Анан оору аябай өтүшүп кетет да. Аны өтүшкөндөн кийин аны ар күнгө барып калабыз. Буга барсаң бирдеке айтат, тиге барсаң башкача айтат. Анан бирөөнөн 5 күн, бирөөнөн 3 күн, бирөөнөн 2 күн лечение алып эле анан ар жака барып жүрө беришет да. Ошон үчүн мен биринчи совет берет элем, бул ооруну башталып атканда эле биз ушул оору менен иштеп, алдын алыш керек. Алдын ала алсак, биз организм аны өзү эле восстановить этип коет да. А кээ биринде оору аябай чоңоюп кетсе, анда ошондой баягы көп убакыт талап кылат. 1-2 күн эле, 1 айда 1,5 жылда эле жакшы болуп кетем деген бул туура эмес. Атай мырза, сиздер азыр ушул омуртка ооруларындагы, омурткадагы көйгөйлөрдү, ооруларды ушул атлантты түздөө технологиясы менен дарылап атасыздар да. А бирок ошону менен бирге эле эл арасында ушул сындыкчы деп коебузбу, же болбосо баягы сөөктөрдү кармап же кандай бир балкан жардамы менен уруулап чапкылап дагы дарылаган инсандар бар да. Ошол сиздердин жасап аткан технология менен, техника менен алардын экөөнүн салыштырып келе турган болсок, экөөнүн жыйынтыгы кандай болот? Эми баягы ар ким өзүнүкүн мактайт да. Жок, мактабаңыз, баягы элге калыс сөз болсун да. Бул уруп, анан кийин бурап же мындай күч менен келтирген бул противопоказаниялар бар да. Мисалы, остеопороз менен ооруган адам болуп келип калышы мүмкүн. Аны байкабай эле катуу нагрузка берип алса, сөөгүндө перелом сынып калышы мүмкүн да. Жарака кетиши мүмкүн. Жарака кетиши мүмкүн. Өткөндө мага бир эже келди. Томографиясын көтөрүп келиптир. Томографиясында ошо эме деп турат да, перелом деп турат. Анан эмне кылдыңыз эле, же жыгылып кеттиңизби десем, жок дейт, жөн эле баягы эңкейип туруп эле резко тура калсам эле кырт эткен дейт. Анан оору дейт, резко оору берип турду. Анан кийин барып туруп эле анан эме томография кылса перелом деп атат да. Көрдүңүзбү? Ал если ал кассапаровка билбей барып алган болсо талкалап таштамак да. Жыйынтыгы айыкпай эле тескерисинче ооруп күчөп кетиши мүмкүн да. Бирок кээ бир адамдарга жардам бергендер бар. Если такыр жардам бербесе эч ким барбай коймок да. Жардам бергендер бар.
Сиздердин технология кандай болот? Биздин технология бул только организмге гана жардам беребиз да. Өзүн өзү восстановить этип, өзүн өзү дарылаганга биз только жардам гана кылабыз. Биринчи омуртка баягы причинасын жакшы кылабыз. Калган только если кээ бир адамдарга массаж керек болуп калат, массаж жасайбыз. Кээ бир көп адамдарга мындай индивидуально өзүнө жараша, ден соолугуна жараша, омурткасынын баягы абалына жараша биз зарядка үйрөтүп турабыз. Бул атлант омурткасын канча жаштан канча жашка чейин кайсы учурда кандай түздөш керек? Кимдерге болот, кимдерге болбойт? Болбой турган боюнда бар аял кишилерге болбойт. Анан кийин баягы острый оору менен ооруп аткан, мисалы грипп болуп острый период деп коет. Ошол убакта кылса болбойт. Анан кийин жана рак оорулардын өтүшүп кеткендеринде болбойт. Анан омурткасында операция болуп, имплант деп коет, имплант койдургандарга да болбойт. Ушундай мен уктум, биздин агайлардан имплант коюлганын билбей кылып алып, анан кийин организм өзүн өзү тартып түзөйт да, ошол убакта наоборот импланты бар адамдарга зыян келтирип коет экен да. Тескерисинче? Тескерисинче. Келип түшкөн көрөрмандардын суроолору бар. Ассаламу алейкум, менин эки тизем ооруйт. Врачка көрүнсөм, белиңден нервтер кысылган дейт. Бирок белим оорубайт. Ошондой да болушу мүмкүнбү? Чоң рахмат дейт. Акырсындары 336 менен. Тизе оорунун дагы себептери көп да. Кээ бир инфекционный оорулар болсо дагы тизе ооруйт да. Полиартрит, ревматоидный артрит болсо, неврологиялык оорулар менен ооруса дагы бул артроз. Биз артроз менен ооруса биз жардам бере алабыз. Себеп дегени тизеде оору, артроз эмне үчүн кантип пайда болот? Көп адамдарды сурасак, бир бутум ооруп жүрүп, анан кийин экинчи бутка деп өттү деп айтат да. Себеп дегени баягы омуртка жылышып, сколиоз болгондо бул тазыбыз омуртка менен байланышкан. Бул тазыбыз да жылышып калат да. Жылышканда таздан эле бут кетет да. Буттун дагы баягы эмеси мындай айтканда эмеси кичине экөөнүн көлөмү узундугу узундугу кичине разница берип калат. Ошол баягы узун болуп аткан бутка көп нагрузка болот дагы, ошол жакта воспаление пайда болот. Анан кийин баягы бул жакта оору пайда болгондон кийин мээ аны сезет да бул жак ооруп атат деп туруп нагрузканы автоматически бул жакка, бул бутка көбөйтөт. Анан эки буттың ооруп калат да. Бунун эмнеге пайдасы бар? Атланттын себеп деген биз бейли түздөп кое турган болсок, таз түзөлөт. Таз түзүлгөндөн кийин эки бутта нагрузка болсоң равновесие бирдей болуп калат. Ошондо бул жакта туура нагрузка болуп баштаганда восстановление жүрөт да. Кан айланганы жакшырат, анан ошол жерде восстановление болуп кетет. Ассаламу алейкум. Кутмандуу кечиңиздер менен 5 жыл мурда омурткам жылышып, жана сколиоз болуп калдым эле. Канча убакта кайра ордуна келтирсек болот? Кайсы адреске барып кайрылсак сиздерди таба алабыз деп акыркы сандары 021 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн узаткан. Сколиоз деген бир күндө болуп калбайт да. Бул мурда болгон. Просто ошондо баягы билбей жүргөн да, анан кийин бир күн туура эмес нагрузка кылып алды, анан бели ооруп калды, анан кийин барып көрүнсө эле эмне дейт? Сколиоз дейт. Ошондон анан айтып да. Ассаламу алейкум. Белимден операция болгом. 15 жыл болду. Кайра оорутуп алып, белим кыйшайып калды. Массаж кылса болбоду. Кайра операция кылыш керекпи же сиздердин технология жардам береби деп акыркы сандары 347 менен аяктаган абонент суроосун узаткан. Эми операция болгондон кийин бизде көп эле ушундай случайлар болгон. Келет бизге операция болгондо, негизи операцияны крайний случай кылыш керек да. Такыр башка лечение болбой калганда аны операция кылыш керек. Операция болгондон кийин ал сөзсүз кайталанат. Себеп дегени бул грыжа деген туура эмес салмак бузулгандан болду да. Операция болгондон кийин салмак кайра ордуна келип калган жок да. Кайра эле чыга берет да ошол жерденчи. Ошон үчүн биз ошол биринчи баягы салмак бузулганды ордуна алып келип алсак, калган оорулары акырын-акырындан организм өзү эле восстановить эте алат. Бул омуртканы берсеңиз да мага. Азыр сиз айтып атпайсызбы? Мындай болуп көрүнөт да туурабы? Атлант омурткасы бул жерде депчи? Ооба. Мына кызыл сызыктарды биз мээге башка кеткен кан тамырларда элестетсек болобу? Ушул нерсе кысылып калса, мисалы үчүн мына биринчи бул жака мындай көрсөтөлү да азыр. Ушул омуртка мындай болуп бул жака кышайып калса, мындай болуп. Демек, бул кызыл белги менен кеткен баягы биздин кан тамырлар кысылып калат. Ишкерип, кысылып,
баштагы оорулар ушундан башталат экен да демек. Негизи основной причинасы себеби 70% ушул деп эсептелет да. Себеп дегенде 4 кан тамыр, чоң кан тамыр жүрөт башыбызга. Бул алды жактан кетет, өкө сонный артерия деп коет. А өкө позвоночный ичинен өтөт, позвоночный артерия деп. Ошо биринчи омуртканын диск кемирчек болгондуктан көбүнчө 80% ушул биринчи омурткадан кысылат да. Бул кысылгандан кийин бул кайсы ооруларга алып келет? Бул давленияны көтөрүп коюшу мүмкүн. Если баягы өйдө кетип аткан кан тамыр кысылып кала турган болсо, кислород нехватка болот да, жетпей калат да, давление низкий болуп калат да. А кээбирки адамдарга наоборот болот. Өйдө барып аткан кан тамыр жакшы барат дагы, ылдый кетип аткан кан тамыр кысылат, анда давление көтөрүп кетет да. Саламатсыздарбы? Менин бутум ооруйт, белимде грыжа бар экен, бутум жакшы шилтенбейт, басканым кыйын болот. Сиздерге кайрылсам болобу жана кайсы жерден табамын? Мүмкүн болсо адресиңиздерди айтып өтүңүздөрчү. Чоң рахмат алдын ала деп акыркысандары 946 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Дагы бир SMS билдирүү бар. Окшош эле. Саламатсыздарбы? Мүмкүн болсо менин суроома жооп берип өтүңүздөрчү дейт. Менде белимде грыжа бар, Костоправка да барып көргөм, бирок кайсы бир убакытка чейин жакшы жүрдүм дагы, кайра эле азыркы учурда ооруп жаткан учуру, кандай көнүгүүлөрдү кылышым керек, кеңеш бериңизчи деп акыркысандар 417 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Аны үчүн бизге келиш керек. Мен айтып өттүм го, мен көбүнчө оорунун себеби менен иштегенге аракет кылам да. Грыжа деген оору бир эле болуп атат, бирок ар кандай себеп менен ооруп атат да грыжа мененчи. Ошол себебин таап, ошол себебин биз жакшы кылсак, анан грыжада бул жерде мындай жылыш болот да. Бирок белде грыжа болуп калып турда белин массаж кылып, же болбосо белине ийне сайып, же белин жана сен айткандай ударный техникада аябай мода болуп кетпеди, сындырып койгулап, чоя берсек, ал жерде жакшы эффект болбой, временный болуп калат да. Ошон үчүн келишсин, келгенден кийин мен көрүп текшерип, колуман келсе айтам, жакшы болот, мынча болот деп, колуман келбесе дагы айтам, колуман келбейт деп элечи. Баягы ар бир ооруну мен жакшы менден айыгат, менден жакшы болот дегенден ойдон алса экенсиз да? Жок. Кээбирки ооруларга действительно бирок жардам бербей калышы мүмкүн. Алардын убактысын алып, анан кийин алардын акчасын алып, андай кылган мен жүрөгүм чыдабайт да андайгачы. Сизди ушул баягы бейтаптар кайсы адрестен, кайсы жактан тапса болот? Бишкек шаарында, Ош шаарында кайсы жерлерде? Мен азыр көбүнчө Ошто болуп атам. Ошто Западный микрорайонда, Төлөкөн 12А. Демек, Ош шаарында түштүк жергесинде Эндомед деген клиника бар, ошол жерде. Ош шаарында мекендештерибиз, түштүк аймагында мекендештерибиз, эгерде сизде ушундай көйгөйлөр болуп жаткан болсо, Атай мырзаны Ош шаарында Төлөкөн киши районунан Эндомед клиникасынан тапсаңыз болот экен. Саламатсызбы? Костоправтан кийин нерв кысылып калса керек, бир бутум басканда жакшы көтөрө албай калдым. Оң бутум ошондон кийин чымырап ооруйт. Өзүмдүкү грыжам бар эле. Кандай кылсам болот? Чындыгында Костоправтан жакшы болдум, бирок убакыттын өтүүсү менен ушундай ооруну кайра өзүмө арттырып алдым дейт. Акыркы сандары 878 менен аяктаган абонент. Бул оору кайталанбаш үчүн бул менен узак иштөө керек. Кээбирки адамдарга азыр жогоруда айтып кеттим, кээбирки адамдарга жарым жылда аябай сонун болуп калат. Кээбирки адамдарга 2 жыл убакыт кетет. Бирок восстановление болуп кетет. Эмне үчүн бул жай восстановление болот? Себеп дегенде бул омурткалык дискте өзүнүн кан тамыры жок да. Мындай түз кан тамыр барбайт. Булар качан бул жерде админбешикте качан питание алат? Булар качан движение болгондо, туура движение болгондо. Ошон үчүн мен биринчи движениясын карайм, анан витаминдерди өзүм назначить этем, анан кийин режим болбосо дагы айып кетиш кыйын да. Демек, сиздин колуңузда мүмкүнчүлүк атлант омурткасын түздөйсүз аппараттын жардамы менен. Калган оорунун жеңип кетүүгө бейтап өзү дагы жардам бериш керек экен да? Жок, бул мындайча айтканда 50-ге 50 деп койсок болот да. Мен 50% мен өзүм жумушумду аткарам, бул кылып жүргөн жумушум. Мен 12 жылдан бери бул омуртка менен мындай алектенип келем да. Калган 50%-ын адам өзү кылыш керек да. Анан оору деген кээ биринде мындай
ойдун психологический жактан да болуп калышы мүмкүн. Ойду да өзгөртүш керек экен, ойду да өзгөртүш керек да, жакшы болом деп ишениш керек. Ошондо анан аябай сонун эффект болот. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Мен жол кырсыгынан башыма ушундай бир кое туруңуз азыр, урматтуу көрөрман. Сөзүңүздү алмаштырып жазып койдуңуз, туура окуйын. Ассаламу алейкум. Жол кырсыгынан жабыркап, башым ооруйт. Кулагымда ар дайым бассам турсам бир шамалга окшош үн чыга берет. Грыжа дагы бар. Атлантты түздөтсөм, ушул нерселерге жардам береби? Кулагымдагы шамалдын же суунун добушуна окшош үндөн аябай тажадым. Бассам турсаң дагы ошол үн кулактан кетпей койду дейт. Жол кырсыгынан жабыркагам деп акыркы сандары 254 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Азыр айттык, көбүнчө баягы төрөлгөндө жылат депчи. Бирок омуртканын баягы башка себептери да бар да. Баягы авария болуп, катуу силкинип калганда да жылып калат. Келсе мен текшерип көрүп, анан если эгерде бул биринчи омурткадан кысылып аткан болсо, 100% жардам берет. Демек жанагындай кулагы чуулдоо же болбосо ошондой ашыкча үндөрдүн угулуусу, баштын себепсиз оорусуна бул сиз айткандай 100% жардам тийгизеби? Тийгизет. Эгерде ошол биринчи омурткадан болуп атса, 100% тийгизет. Анда бизде мен практикамда көп эле болуп атат. Сонун эле болуп кетип атат. Саламатсыздарбы? Омурткадан 5 жерден грыжа болушу мүмкүнбү? Мага ушинтип жыйынтык чыгарып беришти. Чоң рахмат дейт акыркы сандары 310 менен аяктаган абонент. Дагы бир SMS билдирүү бар. Ассаламу алейкум, менин келинчегим белден 3 жерден грыжа экен. Кайсы жерден кантип кайрылсак болот? Мүмкүн болсо дагы бир жолу адресиңизди айтып коюңузчу дейт акыркы сандары 222 менен аяктаган абонент. Мен азыр жогоруда айтып кеттим. Мен көбүнчө азыр Ошто болуп атам. Западный микрорайон, көчөсү Төлөйкөн 12А. Азыр көрөрманыбыздын айтып атпайбы 5 жерден грыжа болушу мүмкүнбү деп? Мүмкүн. Бул баягы биринин үстүнө бири туруп атпайбы омурткаларчы. Анан ошол жерде равновесие бузулуп атат да, баягы сколиоз аябай чоң болсо, мүмкүн. Кээ адамдардыкы болуп калат, мындай шейный омуртка деп коет, моюн омурткада экөө болот, грудной омуртка деп коет, бул белибиздеги омурткада экөө болот да, поясницада болуп калышы мүмкүн да. Демек ошол нерсенин пешөөсүн тең аяктырганга болобу? Болот. Бул омуртка бир да айтып атпаймынбы, баягы поезддун локомотиви депчи, биз биринчи омуртканы оңдоп туруп калганда жакшы туура мамиле кыла турган болсок, 100% мүмкүнчүлүк бар оңолуп кеткенгечи. Просто бизде кээ бир адамдар баягы ол эмесинде, времясы, убактысында чыдашпайт да. Тез эле 2 күндө эле, 1 күндө эле жакшы болуп кеткенин каалай бешет да. Саламатсыздарбы? Алдын ала барып сиздерге текшерилсе болобу же баргандан кийин сөзсүз түрдө эле Атлантты түзөтүш керекпи дейт. Мүмкүн болсо суроо жооп берип койгусу, акыркы сандары 747 менен аяктаган абонент. Бул жерде көрөрманыбыз дагы бир окшош суроо жөнөтүптүр. Буну окубай эле коелу, жана кулактагы ашыкча үн боюнча. Ассаламу алейкум, 3 күндөн бери башымдын кара куш жагы зыркылдап ооруп жатат. Кандай кылсам болот? Кээде себепсиз башымды айланып кетет дейт. Акыркы сандары 952 менен аяктаган абонент. Бул может, бул деген эми көрбөй туруп айтыш кыйын. Бир эле оорунун себептери аябай көп да. Ошон үчүн бизге келиш керек. Консультация меники бекер эле. Келип көрүнөт. Мен болушунча түшүндүрүп берем. Болушунча аракет кылам да жардам кылганга. Кээ бир адамдар бар, мен бир эжени жолуктурдум, Атланты түз экен. Анан кийин кызык болду да магачы. Көбүнкүндө текшерип жүрөм, анан кыйшык анан кийин ошол эженики түз болуп калды. Анан мен сурадым, кантип түз эмне болдуңуз эле, кантип төрөлдүңүз эле десем, эже айтып атпаймынбы, айылдан келген эже экен. Эми мен тоодо төрөлгөм, жайлоодо төрөлгөм деп атпаймынбы. Мен ошондо дагы бир жолу мен эме болдум да, ишендим да, что илгери мурда кыргыздар туура мамиле кылган экен төрөлүп атканы депчи. Ошол эжеден сурасам, баш оорубайт экен, давлениясы жок экен, внутричерепное давление деген билбейт экен, белинде оорусу жок экен, сонун жүрөт, 65ке чыккан эже болчу. Ал өзү табиятынан түз, Атланты? Табиятынан түз экен, мойну түз, остеохондроз деле болуп оорубайм дейт да, мен аябай таң калдым да. Мен ошондон кийин баягы эме болдум, Атлант түз болсо, биз ошондой оорулардан биз алысыраак болот экенбиздиги мен ишендим да.
Атай мырза, сізге чоң рахмат, вақтыңызды бөліп, көрермандар үшін кеңешіңізді айтқаныңызға. Эфиріміздің уақытысы соңына келіп жетті. Ішіңізге игілік болсын, жасаған әрбір жұмышыңыз бұл еліміздің денсаулығы үшін болсын. Құрметті телекөрушім, студиябыздың мейманы атлат бойынша адис Атай Асан уулу болду. Эфирде мен Шабдан Гүлжигитов алып бардым. Режиссерлік пульт Аскар Бактыбек, үн режиссері Кыялбек Султанов жана бизди түзүүгө башкарган Аваз Мусайков агам болду. Барыңыздарға чоң рахмат, үнүңүздөр бейпил болсын. Көгүлдүр экран аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.